Саламатсыздар урматтуу, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. UFC Бишкекте Рафаэль Физиев көрөрмандар менен жолугуш өткөрүүдө. 1-сентябрь күнү Бишкек шаарындагы соода борборлордун биринде UFC мушкери Рафаэль Физиев көрөрмандар менен жолугуш өткөрдү. Жолугушууга келген көрөрмандар UFC мушкерине суроолорун берип, алдыдагы беттештер, үй бүлөсү жана карьерасы тууралуу суроо салышкан. Рафаэль Физиев көрөрмандардын ыраазычылыгын билдирип, UFC уюмунда кайсы гана мушкер болбосун беттешүүгө даяр экенин айтып өттү. Эсиңиздерге сала кетсек, Рафаэль Физиев 8 августта UFC 265 турниринин алкагында америкалык Бобби Грин менен беттешип, калыстардын чечими менен жеңишке жетишкен. Муну менен кыргыз мушкери катары менен 4-чү жолу жеңишин камсыздап, UFC'деги эң мыкты 15 мушкердин катарына кошулган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата 2021 жылдын 31 августунда Анкаранын борборундагы Туркиянын палаталар жана биржалар биримдигинин эң бийик эки эгиз имараттары, мунаралары Кыргызстандын желегинин түстөрүнө боелду. Бул акция Туркиянын палаталар жана биржалар биримдигинин жана Кыргызстандын Туркиядагы элчилигинин демилгеси менен ишке ашырылды. Жаранды активист Мелис Аспековдун жүрөгүнө операция жасалды. Жаранды активист Мелис Аспековдун жүрөгүнө операция жасалды. Бул тууралуу журналисттерге Бикарт клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов билдирди. Анын айтымында учурда Аспековдун абалы туруктуу. 11 августта Мелис Аспековдун жүрөк оорусу кармап, улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Кийинчерээк анын жандандыруу бөлүмүндө жатканы маалым болгон. Кыргыз темир жол ишканасынын кызмат адамдарынын арызынын негизинде жаранды активист Мелис Аспеков менен блогер Улан Жураевди УКМК кармаган. Алар Финпол аркылуу текшертебиз, ишкананын жетекчилигине каршы митинг уюштурабыз деген коркутуулар менен $250 000 пара талап кылганы айтылган. Улан Жураев үй камагына чыгарылып, Аспеков камакка алынган болчу. 21 майда Мелис Аспеков УКМКнын тергөө абагынан Бишкектеги номер 1 убактылуу тергөө абагына которулган. 3 августта анын баш коргоо чарасы каралып, 3 сентябрга чейин камакта калтырылган. Парламенттик шайлоого катышуу үчүн 15 саясий партия билдирме берди. Парламенттик шайлоого катышуу үчүн 15 партия билдирме берди. Бул тууралуу 1 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында белгилүү болду. 1 Социал-демократтар партиясы, 2 Улуттар биримдиги партиясы, 3 Ишеним саясий партиясы, 4 Кыргызстандын Жашылдар партиясы, 5 Жаратман эл партиясы, 6 Альянс партиясы, 7 Кыргызстанды бириктирүүчү Патриоттук партиясы, 8 Атамекен партиясы, 9 Ыйман Нуру партиясы, 10 Эл үмүтү социалдык саясий партиясы, 11 Актив партиясы, 12 Бийлик элге партиясы, 13 Акыйкат Кыргызстан партиясы, 14 Арнамыс партиясы, 15 Альянс Кыргызстандын саясий күчтөрү партиясы. Не отасың, Шеф, туройду. Туройду, ма? Туройду dedi. Bu. Uyatma espe jigitler. Акылбек Жапаровго Яндекс, Facebook компанияларына салык төлөтүүнү сунушташты. Бишкектеги экономист Эмиль Ашымбаев экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровго Facebook, Google, Apple жана Яндекс сыяктуу компанияларга салык киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Эскерте кетсек, буга чейин Бишкектик Эмиль Ашымбаев аттуу жаран Жапаровдун сунуштары IT бизнести муунтуп, банк купуялуулугун бузуп, өлкө экономикасына залака тийгизип жатканын билдирген. Жапаров анын сын пикирине жооп берген. IT тармакка кош салык салуу боюнча мага таандык деген демилге тууралуу айткан суу кечпеген кеп. Мындай болушу мүмкүн эмес, эч качан болбойт дагы. Мен IT бизнестеги бүгүнкү күндө иштеп жаткан салык системасынын демилгечисимин. Ага ылайык программисттер 5% киреше салыгын 5% социалдык төлөм төгүшөт. Жумуш берүүчүгө эч нерсе каралган эмес. Дал ушул себептен биздин программисттер Кыргызстанда жашап, бүтүндөй дүйнө жүзү менен иштөөгө мүмкүнчүлүк алышты деген министр. Эми экономист Жапаровго алгач Facebook жана Яндекс компанияларынан салык чогултуп алууну сунуштоодо.
Мен реклама үчүн Facebook компаниясына $200 төлөдүм. Шайлоо учурунда миллиондор которулат. Силер Ош базарында байпак куруп саткандарга QR код киргизебиз деп жатасыңар. Эгер чындап бюджетти толтуруңар келсе, ири компаниялардан салык алгыла. Ошондо эл аралык дөшалар бизди сыйлап салык төлөй баштайт. Ошондо силер чындап алдыга кадам таштап элдин сыйына ээ болосуңар деген ал. Буга чейин Акылбек Жапаров Кыргызстан салык төлөгөн адам үчүн гана бейиш, ал эми салыктан качкандарга кыйын болоорун айткан. Сотто калпайтууга жана ката кетирбөөгө каршы аудио-видео фиксация киргизилүүдө. Кыргызстанда сотко болгон мамиле ар кандай талаштарды жаратып келет. Ошол эле учурда сот процесстеринде катышкан күбө же айыпталуучулар дагы жалган айтып, көрсөтмөлөрүн өзгөртүп келген учурлар кездешет. Мындан тышкары, өлкөдө маал менен протокол түзүүдө ката кетирген соттордун катачыларынын ишине нааразы болгон учурлар бар. Кыргызстандын сотторунда бул көйгөйлөр каршы санариптештирүүнүн маанилүү болгон технологиясы аудио-видео фиксация киргизилүүдө. Учурда аудио-видео фиксация системасы 157 сот залында ишке кирди. Мындан тышкары сот кызматкерлери бул системаны колдонуп иштетүүсү үчүн окутуулар өткөн. Сот отурумдарын аудио-видео фиксация жазуу менен камсыздоо жалган көрсөтмөлөр менен сот катчыларынын ишин кандайча өзгөртөөрү жөнүндө бул макалада камтыйбыз. Адатта белгилүү бир судьяга дайындалып, анын ишин документалдык жактан камсыз кылган сот жыйналышынын катчысы процесстерди уюштурат. Ал эми мамлекеттик кызматкер анын негизги милдети сот отурумунун протоколун жүргүзүү. Анда ал соттун жана процесстин катышуучуларынын бардык иш-аракеттерин, ошондой эле соттун чечимдерин кылдат жана туура баяндашы керек. Себеби аны тараптар кассациялык жана апелляциялык сотто далил катары колдоно алышат. Ал эми көпчүлүк сотто катчылары салттуу диктофон жана тез терүү ыкмасын колдонуп келген. Эми аудио-видео фиксация алардын ишин жеңилдетет. Аудио-видео фиксация 157 сот бөлмөлөрүнө учурда киргизилген. Ал бир нече микрофондорду жана видео камераларды камтыган жогорку сапаттагы санариптик жазуу жабдууларын колдонууну камтыйт. Аны колдонуу жазык процесстик кодексинде милдеттүү деп жазылган. Аудио-видео фиксацияны колдонуу боюнча нускамада бул жазуулар жана протокол соттун сервердик жабдыктарында автоматтык түрдө сакталат. Андан кийин сот тутумунун серверлерине көчүрүлөт деп айтылат маалыматта. Эгерде сотто катышып жаткан тараптардын бири этикага жат же мыйзамсыз жүрүм-турумун жасап жатса, ал эми экинчи тарап соттун чечими боюнча жогорку инстанцияларга даттанууну чечсе, аудио-видео фиксация протоколдору ага эң сонун далил болуп саналат. Тараптарда эле судья дагы этикага сыйбаган ишти сот процесси учурунда жасап коюшу ыктымал. Мындай учурда аудио-видео фиксациянын протоколдору тартип комиссиясы же соттор кеңеши аркылуу кылмыш ишин козгоого далил болот. Белгилей кетчү нерсе, аудио-видео фиксация протоколу толугу менен тараптар берилиши мүмкүн. Ал учурда дискке жазуу түрүндө берилет. Ал эми келечекте алыстан кирүү мүмкүнчүлүгү менен берилип баштайт. Аудио-видео фиксация тутумун баштоо жана иштетүү үчүн катчылар билимге жана жөндөмгө ээ болушу керек. Дал ушул максатта USAID IDLO'нун ишенимдүү сот программасынын колдоосу менен сот тутуму өлкө боюнча сот кызматкерлери үчүн масштабтуу окутуу программасын жүргүзгөн. ЖКУнун башкы катчысы Станислав Зась Жапаров менен жолукту. Бишкекте Жааматтык коопсуздук келишими уюмунун катчысы Станислав Зась келип, президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болду. Бул тууралуу ЖКУнун маалымат кызматынан билдиришти. Тараптар 15-16 сентябрда Душанбе шаарында боло турган Жааматтык коопсуздук кеңешинин сессиясына жана Тышкы иштер министрликтеринин, коргоо министрликтеринин жана коопсуздук кеңешинин катчыларынын биргелешкен жыйынына даярдыктарды талкуулашты. Жапаров Кыргызстан ЖКУ алкагында ага мүчө мамлекеттер менен кызматташтыкка чөлкөмдөгү коопсуздуктун гаранты катары өзгөчө маани берерин белгилеген. Анын айтымында тобокелдиктерди нейтралдаштырууга жана зарыл болгон учурда ыкчам реакция кылуу даярдыгынын жогорку деңгээлин карап туруу зарыл. Ушул эле иш-чаралардын алкагында Зась Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, коргоо министри Таалайбек Өмүралиев жана коопсуздук кеңешинин башкы катчысы Марат Иманкулов менен жолугары белгилүү болду. Соц тармакка айдоочудан пара алып жаткан делген инспектордун видеосу тарап кетти. Интернетке Ош шаарында жашаган айдоочу менен инспектордун видеосу тарады. Камерага тартып алган киши патрулдук милициянын кызматкери айдоочулардан пара алганын айтууда. Бирок тартип сакчы жарандан чын эле акча алганы видеодо даана көрүнгөн эмес. Инспектор алганын папкасына салып айдоочуну кое берген. Ош шаарындагы милициянын патрулдук кызмат башкармалыгы кызматтык териштирүү башталганын кабарлады.
Коопсуз шаар 2 Кыргызстандын 4 шаарына камера орнотулууда. Кыргызстандагы 4 шаардын көчө кесилиштерине коопсуз шаардын камералары орнотулду. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда Г түрүндөгү түркөктөрдүн ар бирине 3 камера орнотулган. Алар эреже бузулганын каттап, фотофиксация жасайт, үчүнчүсү жолдо эмне болуп жатканын тартып көрсөтүп турат. Жалпы жонунан 34 түркөккө камералар орнотулган. Алар Бишкектин 16 кесилишинде, Оштун 11 кесилишинде, Токмоктун 6 кесилишинде, Канттын 1 кесилишинде жайгашты.